Ошентип көз көрөш демекчи айыл чарба тармагында оруп жыйуу өнөктүгү аягына чыгып калды. Улам барган сайын жер иштеткен фермерлер өстүрүлгөндө мол түшүм алуунун сырларын өздөштүрүп, жерге кам көрүүдө атайын адистердин кеңешин угуп келишет. Адистер жер иштетүүдөгү түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн органикалык минералдык жер семирткичтерди пайдаланууга чакырууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги менен экспортчу импортчулар ассоциациясы Россия Федерациясында даярдалган жаңа продукцияны сунушташууда. Биз бул глицерол органоминералдык жер семирткич менен 2017 жылдан бери тыгыз байланышта иштеп келатабыз. Биринчи жылы биз эксперимент катары алып ошону талааларга байкап көргөнбүз. Бул глицерол ошо биринчи эле жылы өзүнүн натыйжасын берген. Андан бери биз бардык айыл чарба өсүмдүктөргө бунун өзүнүн схемасы менен пайдаланып, жакшы жыйынтыктарга жетишип атабыз. 2 жылдан бери мына биз жаңы өсүмдүктөрдү ишке киргизүү боюнча жүгөрүнү айдадык. Жүгөрүнү былтыр данга чабып алганбыз. Анда да глицерол жер семирткичин колдонуп, Кочкордун шартында мурун дан алып көргөнбүз. Ошо биз жүгөрүнүн эрте бышкан сортуна айдап бир 6-7 тоннадан дан алганга жетиштик. Быйыл болсо силаска айдадык жүгөрүнү. Силаска айдап, ага дагы глицеролду колдонуп, гектарынан 60 тоннадан силас жашыл масса чогултуп алдык. Андан тышкары күн карама жана азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча күн карамага колдонуп, күн караманы мына жакшынакай бышырып, азыркы күнү жыйнап, дыйкандар чогултуп алышты. Ошондой эле биз көп жылдык чөп, биздин Кочкордун шартында мал чарбалуу болгондуктан көп жылдык чөпкө дагы муну аябай колдонуп атабыз. Быйылкы жылы 1 гектар жерден 370-380 пресс алган дыйкандар болду ушул глицерол жардамы менен. Өсүмдүктөргө арзан жана сапаттуу жер семирткичтерди колдонуу ыкмасы атайын айыл чарба жарбанкесинде көрсөтүлүп, Орусиядан өндүрүлүп, дыйкандарга сунушталып жаткан жер семирткичтердин өзгөчөлүгүн адистер дыйкандарга түшүндүрүп беришти. Ал эми пайдаланып, анын натыйжасын көргөн фермерлер буларга токтолду. Биз 3 жылдан бери пайдаланып жатабыз. Негизинен бизде күрүч өндүрүлөт. Күрүчкө өтө пайдалуу, жакшы, мына химикаттерге караганда бул жакшы пайда берет экен. Бизде айныкса шу күн өтө ыстык болот дагы, шалыга ар кылды оорулар көп болот. Жел уруп кеткен, кызыл түшкөн, баягы шире деген ошолорго немеси жакшы экен. Муну ошол убагында көрсөтүлгөн немеде 2 жолу обработка кылып коюлса, ушул дары менен түшүмдүүлүк дагы жакшы болуп атат. Ошол биз эксперимент кылып көрдүк. Ушу глицерол чачкан полия менен жанында чачылбаганда. Бизде айныкса шу Актурпактын күрүчү деп жайлары да өзүрө күрүч. Ошо илгертен ошо сортту жоготпой эгип келе жатабыз. Ошол акыркы убактарда ошол көп мындай кеселдиктер түшүп атат. Ошого мына шу глицеролду пайдалансак жакшы болот экен. Мол түшүм алууга көмөктөшкөн фермер Турусбек Уметбаев өзүнүн 16 гектар жерине кызылча айдап, аны глицерол жер семирткичи менен азыктандырган. Глицерол бордун пайдасы эмне? Бул мунун курамында микроэлементтер бар. Азот, фосфор, калийден тышкары, макроэлементтерден тышкары микроэлементтер бар. Магний, цинк, жез, темир,
Анан бор болсо кызылчанын ортосундагы оюлуп калган жер болот, бор жетишпесе. Ошол бор ошону толуктайт да, ошол ооруга каршы токтотот да. Анан түшүмдүүлүгү бор жетишпегенде 25-30%-ке чейин азайып кетиши мүмкүн. Ошо бир микроэлемент үчүн. Ошонун эң биринчи пайдасы ошондо болот. Экинчиси глицерол бордун таасири бул кургакчылыкка туруктуулугун жогорулатат. Анан ооруларга туруктуулугун бир аз жогорулатат да. Кудайга шүгүр, мен быйыл экинчи ошо глицерол, ошол витаминдерди, именно ушу витаминдерди колдондум да. Эч бир химкаттар колдонгон жокмун. Даже навозда чачкан жокмун, именно глицеролду колдондум да. Анан аябай жакшы экен. Малиналарга аябай витаминдер аябай сонун экен. Аябай жакшы түшүм берди. Кудайга шүгүр. Жаман болгон жок. Мына ушул күнгө чейин малина азыр дагы эле ушул күнгө чейин терип өткөрүп атабыз да. Анда-санда болгон жер бышып атат. Крупный, чоң тимеле. Даамы таттуу, товарный вид хороший, аябай жакшы да. Акыркы мезгилдерде Талас областында төө бурчак өстүрүүнү дыйкандар колго алышкан. Нано технологиядагы жер семирткичтерди пайдалануу бул өсүмдүк үчүн да эффективдүү экенин убакыт өзү ырастаганын айтышат. Биз уже 3 жылдан бери пайдаланып атабыз. Бизде көбүнчө фасольго пайдаланабыз да, Таласта фасоль. Негизи бул глицеролдун бир жакшы жери ошо суу тартыш убакта аябай жакшы жардам берет экен да. Ошо суу тартышта мисалы үчүн бизде бир айга чейин суу тартыш болуп калат, ошо бир 15-20 күндүн ичинде бир жерде ошо бир базар кармап берет экен да, глицерол ошо суудун тартыштыгында. Анан негизи азыр эми башка удобрениялар аябай кымбат болуп кетпеди. Биз ошо баа жагын салыштырмалуу караганда глицерол бизге аябай арзан болуп атат да. Тем более иштеткенде ыңгайлуу болуп атат. Биз ошо айдардын астында сепкендин ордуна өсүп турганда да пайдаланып калып атырык да ошо удобрениени. Ошол жагы бизге аябай жеңил болуп атат. Анан ошо биз фасольдорго сепкенде ошо 1 тоннадан алган жерлерден ошо 2 тонна алган жерлерден 3 тоннага чейин көтөрүп берип атат. Анан эми буну жакшы деп өзек бул факты да. Айта кете турган болсо, ошо үстүбүздөгү жылы ошо кыргыз лентинин представительдери келип өзлөрүнүн ушу айыл чарба өсүмдүктөрүнө кандай ушу жаңы багы жер семирткичтерди берип аткандыгы жөнүндө, кандай натыйжасын берип аткандыгы жөнүндө өзлөрүнүн бизге келип тажрыйбасын айткандан кийин ушу кыргыз ленттин өзүнүн бизге договор менен бекер түрүндө бир миросел анан глицерол берди. Биз ошону өзүбүздүн шаарыбызга колдонуп көрдүк. Натыйжасын айта кете турган болсок, ошо бизде бул Южный магистралда жанагы ине жалбырактуу бактарактарыбыз бар. Ошолор саргарып баратканда, ошолорго багы бизди колдонуп көрүүгө ошо кыргыз ленттен сунуш түштү. Бизге алып келгенден кийин ошо Южный магистралга андан тышкаркы объекттерибизге ошо миросел колдонуп көрдүк. Бул мироселди колдонуп көргөндө бул бизге бир 2 жумадан кийин кандайдыр бир натыйжасын көрсөттү да. Айта кете турган болсок, бул миросел багы жерде жок азык заттарды бул өсүмдүккө берет экен да. Ошо жерде азык заттар, булар жанагы магний, калий, жез, ушундай жок заттарды ошо дополнительно багы бул өсүп турган өсүмдүккө бергенде ошо өсүмдүк өзүнүн кандайдыр бир өзүнүн ал-акыбалын жакшыртты да. Ошо Южный магистрал айтып кетпедик, ошо Южный магистралды деп. Буга чейин башкаларда чачып көргөнбүз, кошумча кылып ошо подкормка. Ушу мироселди алып чачкандан кийин бизге кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгондугун биз жакшылап байкадык да.
Өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын сапатын жакшыртуу аркылуу эл аралык рынокко таза деген бренд менен чыгууда Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор ассоциациясы жыл бою дыйкандарга кеңеш берүүнүн үстүндө иштеп келет. Бул жер семирткичтин азырынча дүйнөдө аналогу жок деп айтылат. Бул жер семирткич өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар, башкаларга окшогон. Глицерол жер семирткичи 5 түрдөн турат, 5 маркадан турат биздин тил менен айтканда. Бул глицерол азот, глицерол комплекс, глицерол калий, глицерол цинк, глицерол бор. Ушул баба дыйкандарыбыз өстүрүп аткан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрүнө карата биз айтып аткан 5 марка ар түрлүү колдонулат. Мисалы үчүн ошол эле кылкандуу дан эгиндерине көбүнчө глицерол азот менен глицерол цинк колдонулса, ал эми кант кызылчасына глицерол азот, глицерол бор сыяктуу маркалары колдонулат. Ал эми жашылча жемиштерге болсо глицерол комплекс, глицерол бор, глицерол цинк, глицерол азот деген 4 түр колдонулат да. Анан биздин негизги максатыбыз эмне эле? Кыргызленд ассоциациясы бүгүн жерден сатыкка чейинки жол долбоорунун алкагында ушул эл аралык рынокто Кыргызстандын айыл чарба азыктарынын өзүнүн татыктуу ордун алсын. Ошону менен бирге адамдын ден соолугуна зыян келтирбеген, сапаттуу, анан өзүнүн көлөмү менен, өзүнүн баа саясаты менен жагымдуу болгон айыл чарба азыктарын алып чыксын деп максат кылдык эле. Акырындан ушул максатыбызга келе жатабыз. Бүгүнкү күндө аргана минералдык микро жер семирткич өзүнүн универсалдуулугу менен баба дыйкандарыбызды бир эле таң калтырбастан баба дыйкандарыбыздын капчыгына дагы аябай ыңгайлуу болуп атат. Эгерде кылкандуу дан эгиндерине глицерол жер семирткичин биз 1 гектарына 1,5 литрди 300 литр сууга аралаштырып жазсак, бул эгерде акча каражатына карасак, бул бир сезондо 800 сом деген түшүнүктү берет. Ал эми кызылчага болсо бул бир сезондо 1000 сомдун тегерегиндеги дыйканга ушул жумшаганга, сарптаганга жакшы шарт түзүп атат да. Анан чындыгында Кыргызстандын шартында Кыргызстандагы абдан чоң атаандаштыкта глицерол бүгүн өзүнүн баба дыйкандардын арасында ордун толук тапты. Анткени баба дыйкандарыбыз эмне өстүрүп атса, ошонун баардыгына колдонгонго мүмкүнчүлүк алышты. Бул жер жемиштер, бул мөмө жемиштер, ошондой эле көп жылдык чөптөр, айрым бир баба дыйкандарыбыз буну жайлоого да колдонуп атат. Анткени бул ушул жердин курамын асылдандыруу менен бирге ар кандай өсүмдүктүн тамыр системасын жакшыртат. Ал эми мөмө жемиштердин болсо сапатын гана жакшыртпастан анын товардык тиги көрүнүшүн да жакшыртып атат да. Бүгүнкү күндөгү ички рыноктун дагы, сырткы рыноктун дагы талабы ушундай болуп аткандыктан биз ушул аргана минералдык микро жер семирткич глицеролду республикабыздын бүтүндөй булуң бурчундагы дыйкандар менен ушул окутуп, аларды технологияларын туура колдонууну үйрөттүк. Себеби дегенде айыл чарба тармагындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн сапаттуу өстүрүүдөгү нано технологиялар Кыргыз Республикасына жаңы гана кирип активдеше баштады. Ошондуктан 17 жылдан бери биздин Кыргызленд экспортерлор, импортерлор Кыргыз ассоциациясы бул жер семирткичти Орто Азия чөлкөмүнө алып келүү менен бирге 2019 жылы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы чоң ишкерлик форумунда, эмне үчүн чоң дейбиз, анткени ошол жерде эки мамлекеттин президенттери катышты. Эки мамлекеттин президенттеринин катышуусу менен болгон иш-аракет бизнес форумда 3 тараптуу келишимге кол койду. Бул 3 тараптуу келишим мондай меморандум менен бекитилди. Бул айыл чарба министрлиги, Кыргызленд ассоциациясы, ошондой эле Воронеж шаарындагы аргана минералдык микро жер семирткичте чыгарган Золотой колос ишканасы, анын автору жана өндүрүшчүсү Владимир Александрович Лебедев болуп, мына 3 тараптуу келишимге кол коюп, ошондон бери Кыргызленд экспортерлор, импортерлор ассоциациясы ушул өзүнүн астына койгон максаттарынын, милдеттеринин үстүндө тынымсыз иштеп келе жатат.